кандай болуш керек бул фермер деген Кыргызстанда? Алма отургузганда эң кыйын көйгөйлөрдү кайсы болду сиз үчүн? Бир идеяны жасаш үчүн аны бышырыш керек. Өнүгүп өскөн технологиясын интенсивдүү бакты алып келдиңиз да бул жака. Бул болсо хобби жөн эле. Айыл чарба тармагында мисалы кредит алам десе, пайыздары кандай болот? Эми жасаганда жөн эле кыргызча жасап койсо болбойт. Алманы тигип эле коет кыргыздар. Казакстандын өстүрүлгөн алмалардын даамдары башкача болобу? Биздики менен европалыктардын айырмасы барбы? Жапай алмалар толтура. Ысык көлдү капчыганда дагы толтура. Кайсы жылы алып келип отургуздуңуз? Канчалык чыгаша болот? Анан кийин канча жылдын ичинде ошол актайт? Жер издеп чүйдүн баарын кыдырып келип, анан ушул жерден келсем, ушул жерде курай басып жаткан жер бар экен. Эмне себептен алманы тандап алдыңыз? 65 000 көчөт. Куржунду өздөрү ойлоп таптыр. Крючоктор менен бул жака илип коюшат. Алманы эки кол менен теришет. Салам достор жана биздин көрүүчүлөр. Биздин кезектеги чыгарылышыбыз даяр болду. Бирок аны баштаардан мурун өзүм жөнүндө кичине маалымат бере кетейин деп чечтим. Менин атым Бактыгүл, агрономмун. Бул тармакта 10 жылдан бери кызматташып иштеп келе жатам. Кыргызстанда жана башка СНГ өлкөлөрүндө кызматташкандан кийин ал жакта айыл чарба тармагында иштеп жаткан ишкерлердин жана дыйкандардын башка тараптары аларга көңүл буруу аз экендигин көрүп ушул долбоорду баштадык. Биз бул долбоордо агро өнөр жайында эмгектенген ишкерлердин, дыйкандардын кандай кыйынчылыктар менен кездешет жана алардын ийгиликтери жөнүндө айтып берели деп чечтик. Анда эмесе биздин кийинки көрсөтүүбүздүн каарманы бул көп жылдан бери саясатчы болуп иштеп келген, айыл чарба тармагында интенсивдүү бакты өстүргөн Өмүрбек Абдрахманов. Ал кеминде ошо алма бактарын кантип өстүрөт, кандай кыйынчылыктарга кездешкен, кантип ийгилик жолуна жеткен, ошонун баарын сиз көрө аласыздар. Анан бизге катталганды жана лайк басканды, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Азыр сиздин алма багыңызга келип ушул жакта сүйлөшүп баарлашып отурабыз. Сиз менен бизди конокко кабыл алганыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Анан негизи Кыргызстан боюнча эң заманбап алма багы сизде деп билебиз. Анан ошол себептен азыр өзүңүздү ким деп тааныштырасыз? Багбан деп айтсак болобу? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Багбан деп айтсаңыз болбойт. Мен өзүмдү демократиялык саясатчы деп эсептейм, өлгүчө. Бул болсо хобби жөн эле. Ошентип демократия үчүн умтулган адамдын колунан баары келиш керек. Ошон бирөө, же болбосо мен суу сабырда өскөп, алманы көргөн да эмесмин. Ошон үчүн пенсияга чыккандан кийин бекер отура албай. Ушундай бир өрнөк көргөзсөм, кандай болуш керек бул фермер деген Кыргызстанда деп ошондой жасагам. Фермер болгондон кийин ушундай фермердин үйү ушундай болуш керек. Ошол алма багы жанында болуш керек. Жанында жашабасаң бүт талап кетет аны. Бирок жанына жашаганга бизде болбойт. Закон жок. Жер берилбейт. Өзүң жериң белгилейт. Ошон үчүн мен арендага алып алып, временный деп контейнерден салынган мага. Ошондо сизге идея кантип келип калды? Ошол жөнүндө. Эми депутат болуп жүрдүк. Көп эле реформаларды сунуштадык. Бирок эч кабыл алынган жок. Анан ал жерде болгон, эгер коом кабыл албаса, саясатчылар кабыл албаса, аны отуруп пайдасы жок деп өзүм пенсияга жаш келип калды, пенсияга чыгып кетип калдым. Ошентип эми алма суу сабырда жашасаң алма жегиң келет. Көрбөсөң көргүң келет. Мен илгери Чаектен барып, питомник бар болчу силерде. Үйүмө алма тиккем. Эмгичи бар. Бирок жапай болуп кетти бир аз. Ошон үчүн алма мындай жакшы көрүндү. Эми башка эмне бар эми? Алчаны тиге албайбыз. Бизде жакшы болбойт. Бул жер алманын жери. Анткени могу коктук олоттордун баарына барсак, жапай алма өсүп турат. Вообще-то алма Кыргызстандан тараган деп көп эле жерде айтылат дүйнөдө. Орто Азиядан тараган, тоолордон тараган. Мына Чычкан капчыгайында барат, жапай алмалар толтура. Ысык көлдү капчыгайында дагы толтура бар. Анан алма бакта отургузганда бизнес планды жаздыңыз да?
ооба. Бизнес планды жаздыганда анан кийин мониторинг жасай баштадыңыз, көчөттөр кайсыл жактыкы жакшы, кайсыл жактыкы начар, кайсыл жактан алып келсем болот деп, анан ошонун баарын мындай анализ, исследование жүргүзгөн канча көп убакыт алып кылдыбы? Бир идеяны жасаш үчүн аны бышырыш керек. Мен элден мурда баарын көрүп чыктым. Европаныкын көрүп чыктым, Россияныкын барып келдим. Кабардино-Балкарияда аябай чоң алма бактар болот экен, ошолорду көрдүм. Казакстандыкын баарын карап чыктым. Чымкенттен баштап Алматанын ары Хоргоско кеткен жолдун тоонун этегин бар алма. Алар бир топ алдыга кеткен экен. Ошолорду көрүп, кемчилигин көрүп, ийгилигин көрүп, анан ошо жасаса болот экен деген тыянакка келдик. Эми жасаганда жөн эле кыргызча жасап койсо болбойт. Алманы тигип эле коет кыргыздар. Түйүн жумшартпайт, бир-эки жолу сугарып коет, болду. Анан алма бере берет деген түшүнүк бар да бизде. Бирок андай эмес. Бул алмалар башкача алмалар, карлик алмалар. Эгер бардык стандартты сактап баксаң, булар аябай көп түшүм берет. Ал берки илгерки советтик алмалардан 2-3 эсе көп гектарына түшүм берет. Ошон үчүн бүт Европада ушундай алмалар. Ал эми Америкада болсо мындай эмес. Американын жери кенен, Европада тар эмес. Аябай кенен, андай кенен жерди мен көргөн эмесмин. Аякта полукарликти тигишет. Анткени полукарликке кенен тигилет, өтө кыйналбайт, тамыры жакын эмес, моминтип капельный расширниканы башкача оңоюраак жерге тиштеп коет. Ошентип биз Европанын стандартын тандап алдык. Бул кеп жасаганда эмес, жасалган любой нерсени жасайт. Бирок стандартын сактабасаң, натыйжа бербей калат. Ошон үчүн биз бирдеке ишти кылаардан мурун ошонун стандартын толук сактаганга аракет кылышыбыз керек. Кайсы иш болбосун. Азыр деген мына сиздин алма багыңызда турабыз. Анан кайсы жылы алып келип отургуздуңуз? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз, канча сорт бар? Мен билсең керек, парламентте депутат болчумун. Анан кийин ал срок бүткөндөн кийин пенсияга чыктык. Анан үйдө отура албай бир иш издедим. Эмне жакшы иш кылсам. Жөн эле оокат үчүн эмес. Оокат үчүн мага балдардын тапканы деле жетмек. Анан жок, өзүм бир жакшы, бир өрнөктүү иш башташым керек деген план коюп, анан жер издей баштадым. Жер издеп, тоо этектерин, чүйдүн баарын кыдырып келип, анан ушул жерден келсем, ушул жерде куурай басып жаткан жер бар экен. Анткени суу чыкпай калыптыр. Анан элдер өздөрүнүн доляларын сатып атыптыр. Анан ушул жерди сатып алдым. 22 гектар. Италиялык, европалык стандарттагы алма отургузам деп чечтим. Бул көчөттөрдү Италиядан алып келдим. Италияга барган деле жокмун. Азыр интернет деген бир сонун менин бир досум бар. Ошо менен сүйлөшүп туруп эле акчасын которуп койдум, жиберди. Алдап кетпейби деп сурап калышат экен. Эгер чоң белгилүү компания менен иштесең, эч качан алдабайт. Если бир жуликтер менен иштесең, конечно, алдап кетет. Ошентип, анан могу тамчылап атат, мына көрүп атасыңар. Муну болсо Израилден алдым. Анткени бул тамчы сугаттын эң мыктысын Израиль чыгарат. Израиль ойлоп тапкан ушуну. Анткени чөлдө жашагандан кийин суу жетишсиз. Ошентип 18-жылы баштагам. Тегерегин баарын андан мурун королодум. Суу алып чыктым. Насос менен бассейн. Негизи ар бир бизнесте менеджмент аябай маанилүү го. Башында сиз эсептедиңиз да. Канчалык киреше болот, канчалык чыгаша болот, анан кийин канча жылдын ичинде ошол актайт депчи. Анан менеджментти баштаганда эмне себептен алманы тандап алдыңыз? Эми мен өзүм суусамырдык болом. Алманы көргөн эмесмин. Өмүрүмдө тойгон эмесмин алмага. Суктанчымын. Şu alma vaktinin içinde жүрсөң деп. Ошондон болсо керек, биринчи, экинчиден ушул тенденция башталды да. Бүт европалык алмалар Россияга келди, Краснодар крайына. Андан кийин казактар, Казакстандын баарын кыдырып чыктым.
баары уже өтүп атыптыр. Анан биз дагы ошого түшүбүз керек экен. Ошолор менен тең болуш үчүн, ошолордой сапаттуу продукция чыгарыш үчүн. Анан сортун кантип тандадыңыз, алманы билбесеңиз дейт. Мен жана досуман сурадым, интернет деген досум. Дүйнөдө кайсы алма эң көп сатылат? Десем, биринчи орунда Golden Delicious экен, тетиги көк алма. Экинчи орунда моул алма экен. Red Delicious деп коет. Үчүнчү орунда могу саргычыраак болуп турган бул Gala дейт. Бул күздүк сорт. Азыр бир жумадан кийин бышат бул. Анан ошол үчөөнү айдап койдум. Көрсө жаңылбапмын мен. Анан экономикалык жагын эсептедиңиз да, бааларын? Эсептедик, бирок биз баары бир кыргыздар өзгөчө. Жакшы жагын эсептейбиз дайыма. А турмушта башкараак болот экен. 2 жолу суу куруп кетти. Түшүм бербей калды. Ошентип кичине өзүн өзү актаган жылдары жылып кетет экен. Анын үстүнө жаңы баштаганда баарын билбейсиң. Баарын билиш. Муну өстүрүү абдан татаал. Эгер ошонун баарын үйрөнүп алсам, жыйынтыгы жакшы болот экен. Мына андан кийин силер менен таанышып калдык. Буларды жазында бүт курт кумурскалар келет экен. Ушунун гүлүнүн түбүнө урук таштайбыз деп. Ошол учурда жакшылап сактап койсоң, кийин көп жолобойт экен. Ошон үчүн чогуу иштеп калганын себебинин бири. Анткени мурун деле бар болдучу. Россия аркылуу келет, Европадан келет, тияктан издейсиң, бияктан издейсиң, эч ким түшүндүрбөйт. Ал эми силердин компания Догал бир заводдон чыгат, бардыгы комплексин баарын бере алат. Ошо ассортименти бар. Ошол жерде отурган балдар баарын түшүндүрүп берет. Ошон үчүн мен силерге өтүп кеткен себебим ошол. Азыркы учурда мындай көп каталар менен кабыл алып атышат да. Ошо тенденция башталганда Казакстанда дагы, Өзбекстанда дагы, бул жакта дагы аябай көп өлчөмдө алма бактары тигишти. Бирок менеджменти туура, эсептеп келгенде туура, бирок аягына чейин эгер баасы төмөндөп кетсе, кайра иштетүүнү эсептей албай калат экен, ошол учурларды көрбөй калышат экен, же болбосо балким холодильниктер жок. Анан эң маанилүү нерсеси дагы ошо сиз айтып аткандай климаттык шарттардан улам таптакыр эле түшүм жок болуп калып атпайбы? Анда уже чыгаша эле бар, киреше жок деп эсептей алабыз. Андан соң дагы бир минустардын бири дагы жанагы зыянкечтер менен оорулардан да туура коргоону билиш керек, э? Анан ошондо эң негизги проблемалардын бири агрономдор жок экен. Интенсивдүү бак үчүн. Сиздики современный бак болгон үчүн? Мен дагы 6 жылдан бери агроном издейм. Такыр таппайм. Бир мурунку агрономду алдым эле, ал илгерки эле Москвичти айтат. Бул жаңы Мерседес деп коет буну. Аны билбейт. Ошо Москвичте кылыш керек деп эле, анан кийин өзү жүдөп кетип калды. Айлыгын жакшы берели, квартира берели бу жерден. Десек да эч ким келбейт. Жаш балдар ошо шаарда жашаганды жакшы көрөт окшойт кейип. Эми бу жерге келсе, орусча айтканда бесценный опыт алмак. Мен азыр агроном болуп калдым да. Анан тияк бакта өзүм үйрөнүп атып. Анан ошону үйрөнүп калса, менден дагы көбүрөөк билсе, ал эң Кыргызстанда баалуу адис болот. Ошону такыр түшүнүшпөйт. А жерде стол кучактап айлык алып отурса, отура берет өмүр бою. Азыр агрономдун иштерин ошондо өзүңүз эле алып барып атасыз, э? Өзүм, бир агроном жок. Башында бир картаңыз болот. Кайсы оорулардан, кайсы зыянкечтерден, кайсы дарыларды же болбосо жер семирткичтерди колдоносуз. Өзүңүз эле ошого жараша карап. Мындай графиги бар. Жана немелер менен бирге жазылган. Ошол итальянец келип консультировать эткенде башында 1 жыл. 1 жылда 2 жыл келип консультировать. Ошолордун жардамы менен жазылган график бар. Бирок ал мындай именно ошону кылбайм. Жараша кандай болот? Бул мындан коргонуш керекпи, тигинден коргонуш керекпи деп ошого жараша иш кылабыз. Мына могу жерде бир биздин бактын ар жагында бир айталы жапайы алма бар. Агроном башында турат. Дарылабайт. Бир эле жолу дарылап коем дейт, жетет дейт.
Эми ар кандай оорулар ар башка дары да. Анан кийин дары деген бул көп болсо 10 күнгө чыдайт. Андан кийин күчүн жоготот. Андан жаңылар учуп келип атпайбы? Тегеректин баары мындай дарыланбайт да. Ошон үчүн ошол бактын акыбалына жараша биз дарылап турабыз. Быйыл мына жаанчыл болуп кетип, жазында кичине сырык болду эле, анча-мынча неме пайда болду, парша деген неме пайда болду. Азыр жок. Мисалы, жанагы мөндүр уруп кеткенде же болбосо үшүк болуп калганда түшүм жок да. Ошол учурларда сиз алдын ала мындай кандайдыр бир иш-чаралар коргоп келе бересизби же таптакыр токтотосузбу? Алма болобу болбойбу, баары бир жанагы иш-чаралардын баарын жасаш керек. Аны жасабасаң, мына могуларды караңыз, түптөрү жанаша. Булар жылда соруп атат, ылдыйак пайдалуу нерселерди могу суу аркылуу берип турбасаң, анда өспөй калат. Ошон үчүн биз жанагы жер семирткичтерди ар бир түрүн, темирин, тигинисин, цинкин, кальцийин ушун ченеми менен суу аркылуу берип турабыз. Кайсы элемент керектигин анализ кылып турасыздарбы же? Жок, анализ кыла албайбыз. Анализ кылган бизде жок да болсо керек. Өзү байкалып калат. Кальций жок болсо сакталбай калат, ал жакшы. Бул алма деген дагы адамдын денесинде канча нерсе болсо, буларда да ошондой микроэлементтер бар. Анан адам ошо микроэлементти албай калса бир күн ооруп калат. Мен Турцияга барганда доктурга барсам, сизде Д деген витамин жетпейт экен дейт. Ал эмне деген эме десем, сиз күнгө күйбөйт экенсиз. Алма убакыттын ичинде жамынып алып эле жүрө берет экенсиз. Жалаңач жүрүшүңүз керек. Анан могу дарыларды ичсеңиз ордуна келет дейт. Ошентип ордуна келтирдик. Анысы кандай булардын дагы бир нерсеси жетпей калса, жакшы болбой калат. Баары жетиш керек. Азыр бул жактан биздин көргөн көрүүчүлөрүбүз дагы ойлобосун, эмне себептен алмаларды жатат деп, же ушул жөнүндө айта кетсеңиз, жана прореживание жөнүндө. Бизден проблема алманын аздыгы эмес, алманын көптүгү. Аябай көп тиет. Этин арка көздү карагыла кантип болуп турат. Анан кийин биз жазында жаңы түйүлгөндө жер семирткич бар. Ошону беребиз. Силерде полиаз деп коет. Ошондой. Ал жер семирткич тийгенде чоңураак алмасы калып калат, тоотпойт. Булардын ичи өтүп кетип, жерге түшүп калат. Бирок баары анын нормасын таап, баарын бирдей жок кылыш аябай татаал нерсе. Анткени бул аралаш тигилип атпайбы. Бу жерде кызыл икөгү бирөө кичине кечирээк гүлдөйт, бирөө кичине эртерээк гүлдөйт. Андан кийин дагы кол менен механикалык жол менен тиги майдаларын, жыштарын алып таштайбыз. Ошон үчүн жерде яткан ошол. Эми бул бассейн жөнүндө айтып берсеңиз. Кайра эле жана. Азыр бассейн салыш оңой. Специалисттерди чакырасың, акчасын төлөйсүң, сонун кылып салып берет. Мен баштаганда специалисттер жок болчу. Биринчи жолу ушундай чоңураак бассейнди өзүм салгам. Болжолдоп, тигинтип отуруп салгам. Ошон үчүн сулуулугу анча эмес, тем более 7-8 жылдан бери тырышты. А так жумуш аткарып атат. Жерде 1,5 миң куб суу сакталат. Бул суу 3 милдет аткарат. Биринчи, бизде жайында суулар тоодон ылай болуп түшөт. Анан бир аз сунат жерден. Экинчи, биз бир аз жылуураак менен сугарышыбыз керек. Анткени муздак суудан алмабак стресс болот. Үчүнчү, бир жумалык же 10 күндүк запас болуш керек. Кокустан сел алып кетип, канал бузулуп калса, суу жок болсо, алма баба өлүп калбаш керек. Ошон үчүн өзүбүз салганбыз. Демек, алмаларга да жылуу суу бериш керек. Буздак суу берген болбойт, э? Ал да кандайдыр бир стресске учуратат да. Муздак суудан стресс болуп, немеси жайлайт. Өскөнү жайлайт.
Ошондо бул жактан суу келет экен. Кайра насос менен тамчылатуу сугаруу системасына берет, ал жактан анан кийин сугаруу. Эмне үчүн мындай узун булуп кылгансыз дейт. Мында себеби бар. Анткени канчалык насос менен алыс кайдасаң, ошончолук көп акча кетет. Электр энергияда. Ошон үчүн могу жер 175 метр тиягынан коюп коет, тиягына өзү келет. Насос чыгат. Демек мында эңкейиш турбайбы? Ошондойбу? Эңкейиш эмес, бирдей эле. Бирдей эле. Түбү бирдей эле. Анан могу жери кичине дөңгөрөк, могу жери. Анткени анча-мынча ылайлар бияка өтпөй, ягында ошакта кала берет. Ошондо күн бою тамчылап турабы, сугаруу? Бизде мындай кылганбыз. Мурун бир күндө үчкө бөлүнгөндө өзү сектор болуп. Үчөөнө тең аздын берчүбүз. Анан карасак ал туура эмес экен. Эми Европада туура болуш керек, ал жерде топурак аябай жумшак, кара топурак. Биздики ак топурак, катуу топурак. Ошон үчүн биз үстү эле суу болуп, астына суу жетпей калган күндөр болуп калды. Анан азыр мына биринчи сектор суу ичип атат. Бүгүн кечке 8 саат, бүгүн ысык болсо кээде 9 саат, 10 саат тамчылай берет. Анан эртең экинчисине отурабыз. Анын аркы күнү, то есть 3 күндө бир суу ичип турушат. 3 күндө бир. 8 саатта. Карта менен өзүнчө алмак-салмак сугарып турбайсызбы? Канча түп бак бар, көчөт? 65 000 көчөт. Бир сугарганда ошондо канча тонна суу кетет? Тоннасы эсимде жок. Азыр. Жакта мурун илгери жаңы баштанды жазчыбыз, журналда бар болчу. Анан эми көрүнүп калды көз менен эле. Өлчөп. Бир сугарганда ушунун жарымына чейин кетип калат. Азыр ысык болуп атат да. Ошон үчүн жакшы сугарыш керек. Жанагы кыштын алдында көп спорный моменттер бар да. Сугарыш керек дейт кеч күздө. Кыштын алдында кээ бирлер болсо сугарбаш керек. Сиз кайсы технологияны колдоносуз? Биз ортосун колдонобуз. Анткени көп сугарып койсоң, булардын жалбырагы түшпөй калат. Жолдо келатканда миллион фамилиянда алма бак турат, кышы менен жалбырагы түшпөйт. Бир алмасы жок. Менден 2 жыл мурун баштаган. Ошондой болуп калат. Ошон үчүн жалбырагы түшүп калса жакшы болот. Жалбырагы түшүш үчүн кичине суук башталганда токтотуп коюш керек. Достор, карасаңар, өтө сонун жаратмандык метод экен. Бул заманбап жашик же болбосо заманбап куржун экен. Бул куржунду өздөрү ойлоп таптыр. Мындай түрдө крючоктор менен бул жака илип коюшат, алманы 2 кол менен теришет, этият менен бири-бирине урбастан, анан бул толгондон кийин мынтип бошотуп коет экен. Кайрадан чогултуп алып эле өздөрү тере беришет экен. Өтө сонун метод экен. Бул болсо биз мурун эле колдонуп жүргөн кадимки эле канистралар. Бул трактор менен бир канча жумуш аткарылат экен. Сөз түрдө дары чачуу ыкмалары болгондо, алмаларды чогултканда, деги эле талага тиешелүү эмне жумуштар бар болсо, ушул трактор аркылуу жасашат. Анан эң негизги методдордун бири, азыр бул жактан көрсөтүп берем. Прицепти илип алып туруп, ото чөптөр менен кантип күрөшөбүз, ошону көрсөтүп берейин. Бул чөп чапкычтын таптакыр башка түрү экен. Алма бактарды бутаганда, ошондой эле саптардын арасындагы ото чөптөрдү алып туруп ушул жерден өткөзүп эле майдалап таштайт экен. Майдалап таштагандан кийин ал талаада калат. Андан кийин ал бир аз жатып өзү деген өзүнөн өзү чирип, анан жер семиткич болуп кайрадан эле ошол алма бактарга кандайдыр бир азык заттарды алып келет экен. Бул талаада эң керектүү буюмдардын бири. Мына бул жакта сиздер көрүп турган оң жактагы 300 литрлик атайын дары чачкыч.
Бул жактагы болсо 2 тонналык дары чачкыч. Негизи эмне себептен экөө керек десеңиздер, абдан маанилүү дары чачып атканда деген ото чөптөргө каршы дары чачкандан кийин көп учурда танкерди жубай коюп туруп анан башка дары чачканда ошондо алмага чачып алып анан өлтүргөн учурлар да көп болгон да. Бирок бул жерде деген өзүнчө бөлүп колдонушат экен. Бул дары чачкыч менен ото чөптөргө каршы дарылар чачат экен. Буга болсо кандайдыр бир зыянкечтерге же болбосо жер семткичтерди же болбосо курт кумурскаларга каршы дарыларды чачышат экен. Анан бул жакта дагы коопсуздукту алдын ала алган эреже да бар экен. Ошол себептен эң жакшы метод. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй, бүт бардык алма бакта, современный алма бакта болгондой эле мындай кара бар. Кара менен бул жактагы ящиктерди бул жакка алып туруп, талаадан алмаларды чогултуп бул жакка жыйнайбыз. Эгерде өздөрүнүн клиенти бар болсо, ушул жакка жыйнайт экен дагы. Эгерде кышкыга сактай турган болсо, анда ушул жактагы холодильниктерге сакташат экен. 4 холодильник турат. Бул жерде ар бирөө 100 тоннадан. Жакында барып көрөлү. Мына бул жакта ушундай система. Алмалардын баарын алып сорттоп алып келгенден кийин нымдуулуктуу температураны башкарса болот. Анан көп убакка чейин сактаса болот. Сөзсүз түрдө алмаларды сактаардан мурун ар кандай жер семиргичтерин же болбосо өздөрүнүн дарыларын колдонуп, мындай тез аранын ичинде бузулуп кетпеш үчүн ал жакта да өздөрүнүн башкаруу системасын жасап бүткөндөн кийин анан ушул жакка алып келип койсо болот. Бирок муну деген температураны атайын регуляция кылып туруп, бир температураны койгондон кийин бир эле жолу ачыш керек да. Себеп дегенде ошол алма кандай сапатта, кандай өлчөмдө кирди, ошол боюнча сакталат. Андан кийин только ачканда гана кайра өзүнүн жашоосун улантат деп айтсак болот. Сиздерди атайын деген жокмун. Бул азыр бул жакта атайын ушундай дезинфекция жүрүп жатыптыр. Бул жакта сөзсүз түрдө эч кандай козу карындык же бактериялык оорулар болбош керек. Себеп дегенде алар калып калса, алмага зыян тийгизет. Ошол себептен кылдактык менен дезинфекция кылып жатышыптыр. Мисалы Өзбекстанга барсак дагы өзгөчө Өзбекстанда айтышат да, Кыргызстандан келген алмалар өзгөчө ысык көлдөн өстүрүлгөн алмалар дегенде биз эң биринчи ошолорго приоритет коюп, ошолорду тандап жейбиз дейт да. Анан сиз дагы ошондой нерселерди уктуңузбу? Балким Казакстандын өстүрүлгөн алмаларынын даамдары башкача болобу? Биздики менен европалыктардыкынын айырмасы бар бекен? Өзбекстанда мамлекеттин күчү менен bir 80.000 гектар алма тегилген. Анын баары аны түрктөрдүн технологиясы менен жасалган, түрктөр иштеген негизинен үстү жабылган баарынык зымтор менен. Биринчиден мөндүрдөн сактайт, экинчиден күндүн ысыгынан сактайт. Алардын алмасы биздикиндей өтө кыпкызыл даамдуу ширелүү болбойт. Ошон үчүн жанагы биздин алманы келип алып кетишет. Менден да алып кеткенде таң калгам. Эмне кыласыңар? Силерде алмаңар көп деп. Көп, бирок жана крутойлор тойго тиякпа койгондо ошо ысык көлдүн алмасы деп койгусу келишет. Сиз деле ошо ысык көлдүн жанында экенсиз. Ошон үчүн биз ысык көлдүкү деп туруп сатып ийебиз дейт. Ошол былтыр дагы Өзбекстан менен Казакстан алды. Мурун Россия алчу эле, Россия келе элек. Россиянын көздөрүнүкү жетип калды. Анткени бүт Краснодар крайынын баарын алма кылышкан, баягы санкция башталганда. Анан алма отургузганда эң кыйын көйгөйлөрдү кайсы болду сиз үчүн? Отургузуп баштаганда. Балким баштаганда опуттун жоктугу. Көрдүң көзүңө. Бирок аны жасаш керек да профессионалдар. Бизде профессионалдар жок экен. Баарыбыз өзүбүз тиктик, өзүбүз мунун аралыгын сактадык. Кээ бир жери сакталбай калган да жерлер бар. Анткени жумушчулар баарын карап отура албайт экенсиң да. Биринчи бир тойлоо бар болду, бирок да мен жаш кез болсо керек. Кечки ошолор менен жүрчүмүн, ошолор менен иштечимин, көргөзүп берчимин. Агроном таппай койдук. Аны көргөзүп бере турган. Ошентип баарын өз колубуз менен биринчи жасадык. Бассейнди көрдүңөр. Аны да өзүм жасадым. Азыр болсо кийинки жасалгандар
специалисттерди чакырат, бир жумада жасап берип зыңк этип кетип калышат. Бирок биздики деле турат. Азыр деген мындай болуп атпайбы? Башка жактан көрөт, анан ошол нерсени эле копировать этип алат да. Анан негизи өзүң бир нерсени ойлоп таап, аны ишке ашырганда жаратмандык кылып, эми өзүң баарын ойлоп таап, анан ишке ашырып атасың го. Эми ойлоп таппасаң дагы ошол жерге ыңгайланыштырып, менеджментин курасың, башка нерселерни ошол жерге, кырдаалга, климаттык шарттарга ыңгайлаштырып, сиз деле сортторду, көчөттөрдү ошого жараша тандадыңыз да. Анан бирөөнү кайталаган баардыгы учурда эми биз ошо ийгиликтүү адамдардан үйрөнүшүбүз керек, ошолордон алышыбыз керек. Бирок алат экен ушул деп туруп пальманы тигип койсок өспөй калат. Ошон үчүн боло турган нерселерди гана алсак, ошондо гана биз өнүгөбүз. Мына Кытай ошентип өнүктү. Бүт Европанын капитализмин, жеке менчигин, технологиясын бүт соруп алып, эми алар кайра Европага сатып атат. Мисалы үчүн машинелер. Мисалы жок, сиз деле эң алдыңкы багбандардан болуп ошол чет мамлекеттин өнүгүп өскөн технологиясын интенсивдүү бакты алып келдиңиз да бул жака. Мисалы башка жактарда биз деле көрүп жүрөбүз, көчөттөрдү башка жактан алып келет же башка мамлекеттерден алып келет, бирок тамчылатып сугаруу системасын коюшпайт. Же болбосо тамчылатып сугаруу системасын коет дагы тиги шпалераны койбой коет. Же болбосо тиги чаңдаштырылган көчөттөрдү койбой коет. Анан ошондон улам айтып жатам да, бул жакта мисалы сиз баарын изучать этип карап анан тамчылатып сугаруу боюнча бул мамлекеттики жакшы экен, көчөттөр боюнча бул мамлекеттик жакшы экен, сууну болсо жылытып бериш керек деп айттыңыз. Ошол нерселердин баарын топтоп туруп анан бул жерде эми башкаруу менеджмент. Эми ал процессте көп маселелер чыгат да эми. Ошону ылайыгына карап туруп, тигилерди карап туруп, тигилер кантип экен, бизге ошол болобу же болбойбу? Анан интернет деген бул дүйнөдөгү эң мыкты байлык, бул интернет болуш керек. Азыр интернеттен азыр каалаган информацияны таба аласың. Америкада кантип өстүрөт, Европада кантип, тиякта кантип, Кытайда кандай, тиякта кандай. Ошон үчүн бизде интернетти эрмек үчүн там TikTok үчүн же болбосо башкалар үчүн пайдаланбай, ушул технологияны өнүктүрүү үчүн, жаңы инновациялык нерселерди алып келиш үчүн колдонуш керек да. Эмне үчүн мен именно ушундай алма-бак кылдым? Анткени эгер ушундай алма-бак кылбасаң, экспортко чыгара албайсың. Ол кичинекей кол менен 1 гектар, 2 гектар кылып алып окат кылса болот. Бирок экспортко чыгара албайсың. Анын технология сакталбайт, анын сугаты жакшы болбойт, анын жанагы опрыскивание тиги булары жакшы болбойт. Ошон үчүн биз ушундай интенсивный бактарга өтсөк, ошондо гана экспортко чыга алабыз. Кыргызстан ошо чүйдүн тоо этектери, Ысык көл, түштүктүн тоо этектери, кээ бир Нарындын райондорунда ушул алма-бактар аябай өстүрсө болот. Каалагандай сонун болот. Эң боло турган жер ушул жерлер. Интернеттен ошо маалыматтарды алып атканда кантип талдаш керек сиздин оюңуз боюнча? Мисалы, туура эмес маалыматтагы болот, туура маалыматтагы болот. Интернеттеги маалыматтардын бир 70% туура келбейт. Эми ар ким өзүнүн оюндагысын жасай берет. Ошон үчүн адамда фильтр болуш керек. Какой-то стандартты билсең, ошол стандарттан өткөнүн гана аласың. Өтпөгөнүн, ишеними жокторду албайсың. Бул жакта сизде техникада дагы мындай өзүңүзгө жетиштүү бүт баары минимизированы, то есть өзүңүзгө канча керек болсо, талап кылынса ошондой экен да, баары мындай системна курулганы көрүнүп турат. Холодильниңизди да көрдүк. Анан эмне себептен 22 гектар өлчөмдө дедиңиз, бул жак территория? 22 гектар деген эми 22 гектар, бирок мындай таза алма тигилген жер 20 гектар. Бул 20 гектар деген бир комплект деген сөз. Техниканын бир комплекти болмоюнча болбойт. Опрыскиватель болуш керек, астын чапкан, чөбүн чапкан болуш керек, жана гербицидти чачканы болуш керек. Ошол техникалар 20 гектарга бир комплект алып койсоң жетет экен. Ошон үчүн 20 гектар болуп калган. Эгер 15 болсо техникаң туруп калат. 30 болсо техникаң жетишпей калат.
Ошол үчүн ар бир 20 гектарга бирден комплект ошолорду алмайынча болбойт. Бул жакта деген жана немелерди да көрдүк, баштыкчаларды, куржундарды жакшы жасаптырсыздар. Азыр современный кылып канистралар кезиптирип өтө ыңгайлуу экен. Тигил жактан мага көрсөттү Каныбек байке дагы. Анан ошол да жакшы нерсе экен да. Мисалы колдонулган канистраны кайра чаканын ордуна алманы тергенгечи ыңгайлаштырып жакшы кылып жасаптырсыздар. Анан кийин анда Европадан көргөм, ошентип теришет экен. Анткени бизде кандай болот? Бир колуң менен бутакты кармайсың, бир колуң менен бир колуң менен чаканы кармайсың, бир колуң менен тартасың алманы. Ал үзүлбөйт алма. Алма үзгөндү кыргыздар билбейт экенбиз. Анда Италиядан үйрөндүк. Биз минтип болуп тарта берет экенбиз. Ал жанагы эмчек эмген баладай болуп туруп тиякта тамак келет да. Жабышып туруп калат экен. Эч качан ылдый болбойт экен. Анан катуу басканда алмага тага калып калат экен. Аны акыры кармап туруп бинтип койсоң, өйдөгөздөй кылып койсоң, тык этип сынып калат түбүнөн. Жанагы кички немеси, сабагы кошо болуш керек сакташ үчүн. Ошол үчүн аны да бирөөдөн үйрөндүк. Сон жакшы метод экен, бирок башка жерден көргөн эмесмин, жакшы. Анан мурун чака менен терчүбүз жагы баштаганда. Чака бир колуңда чака, бир колуң менен ылайык эмес да тергенге. А бирден эки колуң менен тердик, бүткөндөн кийин анан чака менен минтип туруп ылдый кой бергенде баары уурулат. А бул акыры жылмышып түшүп калат. Ошондо өзүбүз жасадык. Анткени аяктан алып келиш объемный. Анан азыр логистикада анча көп эмес. Азыр жасап туруп кайра Кыргызстан кыйынчылыгы деле жок анын. Могу прицептердин баарын өзүбүз жасадык. Бийигин дагы, ылдыйлыксын дагы. Анан 3 мини тракторубуз бар. Ошолор иштейт. Могу япондордун БУ пайдаланган тракторлор абдан мыкты экен. Даярданып атабыз, бир 10 күндөн кийин баштайбыз алба терген. Ушул баардык бассейнди дагы салганы, анан биринчи сиз үйдөн баштадыңыз да, курап же болбосо? Жок, биринчи королодук. Королобосоң мал кирет, эчи болбойт да. Үйдү 7 контейнер болду. Эме менен кран менен бир күндө эле коюп койдук, анан кийин отделкасын өзүбүз жасадык. Кышында дагы? Кышында дагы. Жакшы. Жылуулукту жакшы кармайт, Шаарың арайбай түтүн. Машина жүрө албайт. Машина койгонго жер жок. Нервим чыдабайт. Ошака эркин жашайм. Канча жыл талап кылды негизи баардыгын салып бүткөндө? Ошол 18-жылы баштадык. 17-жылы жерди алдык, анан 18-жылы баштадык. Ошондон бери мен иш жердемин. Алма бакта отургузуп бассейн салган 2 жыл же 1 жыл ичинде бүттүңүзбү? Бир жылда бир жыл болду. 1 жыл болду. Могу бетондорун өзүбүз куйганбыз биринчи жолу. Анан кийин тиги Алматыда завод ачылып, калганын ошо заводдон алдык. Каржылоо боюнча айта кетсек болобу, мисалы? Болот. Канча инвестиция? Бул жолу $1,4 миллион кетти. Анын жарымын өзүбүз чыгардык. Шаарда бир үйлөрүбүз саттык, тигинтик. Биз Америкадан келдик да. Кайра бизнес нолдон баштаганбыз. $700 миң кредит алдык фонддон. Азыр 5% менен доллар алганбыз. Азыр 8-9% менен төлөп берип атабыз кайра фондко. Девальвация. Бу да менин оюмча туура эмес. Девальвациядан улам ошондой болуп калдыбы, проценти? Доллар өсүп кеткен себеби. Кыргызско-российский фонддон мисалы үчүн азыр көп эле биз да көрүп атабыз, мисалы үчүн ошондой бак өстүрөт элем же башка айыл чарбасында бизнес кылат элем дейт. Бирок деген айыл чарбада иш алып барган ишкерлердин көбүнүн биринчи проблемасы алардын тарыхчасы жок болот экен да. Финансылык тарыхча жок болот экен. Анан көп учурда кандайдыр бир грант ойнотулганда дагы же болбосо ошондой каржылоо булактарына барганда дагы тарыхча жок болот экен. Анан ал жактан негизи критерийлери кайсылар сиздин оюңузча? Главный проблема акчанын жоктугу эмес.
умтулуунун жоктугу, ошону жасаганга сергектиктин жоктугу. Ушунча жылдан бери анча мынча акча топтоп алыш керек эле да. Анткени адам бир жарымын өзү кошпосо кредит менен чыгып кете албайт. Бир да бизнесмен. Анткени жанагындай үшүп кеткен жылы болот, болбой калган жылы болот. Ошондо өзүнүн бир запасы болбосо кантип төлөйт аны? Биздин банктар аябай катуу келет. Ал сен өлүп атасыңбы, келип атасыңбы карабайт. Алдыңбы төлөп болду. Анан негизи каржылоону айтканда сиз Америкада көрүп калдыңыз да, ал жактардын пайыздарын салыштырсак кандай негизи? Америкага барып калдык. Анан айтышты бизде кредитный карта менен иштешет деп. Макул деп бизде алдык. Анан $500 кредитный карта берди баарыбызга. Мага $2000 берди. Себеби? Мен ойлодум, эмне себеп деп. Анан ошол жерде орус тилдүү украиндык кыз бар экен, анан сурасак айтты. Мен сиздин тарыхыңызды карадым. Жакшы бизнес кылыпсыз. Саясатка кирипсиз. Анан сизди президент камап таштаптыр. Анан качып келипсиз. Ушундай киши ишенимдүү киши. Бияктан саясий неме алыпсыз, статус алыпсыз. Статус алыпсыз. Анан сизге бербегенде кимге беребиз деп койду. Жакшы. Анан ошентип кредит менен жашаганды үйрөнүп калдык. Азыр да кредитный карточкам бар. Анткени кредитный карточкага дүйнөнүн бардык точкаларында ишенет. Дебитный карточкага кээ бирөөлөр ишенбей коет. Анткени ал сенин акчаң, бар болуп кетти, жок болуп кетти, сени менен түзүп атат мамилени. А кредитный болду мени менен эмес, банк менен түзүп атат. А банктан ишеним бар банкка. Ошентип анан тарыхча топтолот экен да. А негизи айыл чарба тармагында мисалы кредит алам десе, пайыздары кандай болот? Пайыздарды айыл чарбасында окуу жайларга бир 3 ашып кетсе 4%. Анан кийин кээ бир жерлерде дотация болот дейт айыл чарбасында. Кандай дотация экенин билбейм. Азыр деген мисалы биздики көп эле барып ал жактан трак айдашып ошондой болуп атпайбы, же такси айдашат. Анан IT тармагында иштешет. IT тармагы перспективдүү направление болуп атат, бирок айыл чарба тармагы кандай болду экен деп мен дайыма ошого кызыкчумун да. Анан буга чейин сөйлөшкөндө дагы америкалыктардын кирешеси 1 гектардан кыйла эле жогору деп айтат фермерлердин. Сөзсүз түрдө ал жакта жашоо деңгээли башка. Бирок биздин деле ошол жакка барып айыл чарба тармагында иштесе же болбосо тажрыйба алмашса, мисалы бул жакта СНГ өлкөлөрүндө негизи эле айыл чарбага такыр эч ким умтулбайт го. Бизнес жасагылары келбейт. Ал жакта кырдаал кандай? Америкада айыл чарбасында бир 3-4% гана эли иштейт. Бизде 65% деп жүрүшөт, айыл чарбасында жашайт. Көрдүңбү кандай дисбаланс бар. Ошол Америкада ушу 3-4% эли өздөрүн толук камсыз кылат, дүйнөнүн жарымына жиберет. Buğdayın, жүгөрүсүн, тигинесин, мунусун жиберип турат. Аларда полностью толугу менен механизация болгон экен. Бир жерден мен аябай кызыктым да, Американын үйлөрүндө, огороддорунда эчтеке жок. Чөп коюп койгон, анан бир-эки бак гүлдөп турат, вечный гүлдөгөн бактар болот ошолор. Таң каласың да, биздин любой кайсы үйгө барбы, огород бар да. Көрсө алар иштешет экен, айлыгы жогору экен. Айлыгынын 10-15% эле тамак ашка кетет экен. Аны темселеп жерди чукулап отурган болбойт экен. Анын үстүнө агрономду жалдаса обработка алып берет. Аябай кымбат турат экен алар. Ошон үчүн баары отказ бериптир. Биз только ишенимдүү магазинден алабыз. Анан баарынын аппараттары бар. Кокусту ошол жерден дарбыздан же бир текеден таап алса, нитраттар сотко берет. Миллиондоп сом утуп алышат, доллар утуп алышат. Ошон үчүн Америкада эң таза тамак
Мен ошону көрүп таң калдым аябай. Эң таза табак, баары текшерилген табак. Анан бир жерге отуруп алып эле тигиниси жаман, бул жаман дей беребиз да. Жанагы фастфудтарын айтып. Мен Америкага барганда фастфуд жейм дедим. Ошол жерде кыргыздар жок, фастфуд жеуге болбойт дейт. Жок, мен фастфуд жейм. Анткени фастфуд жеп кола ичкен америкалыктардын орто жашы 80-82 экен. Менин кымыз ичип, козу жеген суусамырдык туугандарымдын орто жашы 65. Кыргызстан боюнча 70ке араң чыкты эми. Мен 82ге чейин жашагым келет, дебай. Кеттик Макдональдска жете бердик. Аерде аябай тез да. Ресторанда болуп кечке отура албайсың. Негизи Америкага көчүп барганда сиз үчүн мындай күнүмдүк жашоодо эмнелер таң каларлык болду? Негизи сиз үчүн ачылыш болуп, анан өзүңүз таң калганым эми кинолордон же мурунда бир жолу аз убакытка баргам. Бийик үйлөрү тиги буга таң калган жокмун. Бир күнү машина айдап баратсам эле перекрестко кийиктер жүрөт, эликтер. Атасы, энеси, анан 3 баласын ээрчитип алыптыр. Ошону көрүп аябай таң калдым. Оозумду ачып туруп калыпмын. Бири да пипилдетпейт светофордон. Анан бир убакта аялым айтып калды, ай машиналар көбөйүп кеттик деп. Ошондо анан кийин жылып кеттим. Анан кийин көп көрдүм. Анан Нью-Йоркто болобу, Вашингтон болобу, шаардын парктарынын ичине толтура өрдөк каздар. Жапайы. Эл менен аралашып жүрө берет. Биз ойлочубуз бала кезде. Бул табигаттан ушундай жаралган го, кишини көргөндө качат деп. Көрсө, конечно, атсаң, алардын да акылы бар экен да, качат да кишини көргөндө. Көнүп калса, атпасаң, тийбесең, аралашып жүрө берет экен. Японияда деле ошондой. Европада азыраак, но аларда деле бар. Ошон үчүн ушуну көрүп аябай таң калдым. Мындайча айтканда, табият менен таттуу мамиледе болуу деп коет го. Табият менен аябай жакшы мамиледе да алар. Анан жаныбарларды аябай тимеле ыйык аларга. Баары. Бир мышык бактын башына чыгып түшө албай атса, ошого бүт баары келишип немелер жанагы крандар менен келишип ошону түшүрүп, анан баары аны макташып, тигинтип, минтип сактап калдык деп ошентишет. Биз болсо таш менен бир коймокпуз, түшпөсө. Ошондой көп нерселер бар. Анан эми Америка аны мактап деле кереги жок, анткени ал өзгөргөзүп атат дүйнөдөгү технологиянын, жаңы технологиянын 70% Америкадан чыгат. Ошого шарт түзүлгөн. Анан ошо жакшы шарттуу түзүлгөн жерге акылдуу адамдар көп чогулат экен. Мисалы үчүн жана Илон Маск деген. Өзү түштүк Африкада төрөлгөн бала. Анан аяка бүтүп, тияка урунарга тоо таппай, урушарга жоо таппай, аябай амбициясы күчтүү экен да. Анан Канадага келет. Канадага келсе дагы тардык кылат ага. Анан Америкага келип, $3000 менен келиптир. Азыр дүйнөдөгү эң бай адам болду. Аз эле убакыттын ичинде. Ошентип, ошондой акылдуу адамдар, амбициясы күчтүү адамдар бардыгы Америкадан жасашат. Мисалы жана Сикорский деген бул вертолет жасоонун атасы дүйнө боюнча. Аныкынан мыкты вертолет жок дүйнөдө. Өзү Россияда жашаган поляк экен. Анан бир жерден тияка барат, бияка барат көтөрүп алып чертеждерин эч ким колдобой коет. Анан Америка барып, Америкадан эң белгилүү атактуу адам болду. Ошондой мисалдар толтура, андай мисалдар. Идеяны алып кетүү үчүн, жаратмандык жашоо үчүн жакшы шарттардын баары түзүлгөн. Анан кызык дагы. Эмне болуп иштейт десе, бизнесменмин десең, о деп сразу башкача карайт. Значит, жаратман турбайсыңбы деп карайт. Бизде болсо бизнесмен десе, тимеле аты үй китей болуп карайт. Значит, элди соруп жүрөсүң канын деп. Ошол түшүнүк каяктан келди деп ойлойсуз? Эмне себептен? Ошол түшүнүк социализмден келди, биздин советтик системадан келди. Баары тең болгон, баары кедей болгон. Мына караңыз, илгери Бишкекте 3 эле хозмак бар болчу. Кички могу залдын жарымындай болгон. Мыксык бир беле аттиш ошолор эле сатылчу. Анан эшиктин астында цемент сатылчу. Азыр Бишкектин жарымы курулуш материалдар.
алып эле атат түгөнбөйт. Анткени ошонун баарын ким кылды? Мамлекет кылды, кылган жок. Ошонун баарын менчик деген бир институт жасады да. Менчик болуу илгери камчы элден мурда Сталин убагында автомат менен иштетчи, андан кийин камчы менен иштетишти, андан кийин камчы да жок болгондон кийин эч ким иштебей калды. Ошон үчүн урап түштү. Айылдарда көп болсо 1-2 сүгүлү бар эле азыр, илгери. Азыр ар бир айылдын үйүндө 2ден кээде 3 машиналар бар. Ошонун баары менчик кылып атат. Ошон үчүн менчикти Америкада ыйык коргойт. Менчик адамга эч качан тишинбейт. Бизнесте жаңылыш көп болот да. Баары эле 100% идея ашып кетпейт ишке. Жаңыласың, тигинтесиң, ал үчүн сени эч ким камабайт. Башка жакта бул мындай болмок, сен мындай кылып койсуң деп камап ташташы мүмкүн. Ал сенин акчаң, кимдин кандай иши бар? Салыгын төлөдүңбү, төлөбөдүңбү? Ошол эле мамлекет менен байланыш ошол эле болуш керек. Биз ага жете элекпиз азыр. Алардын баарын так алып баруу үчүн анан сөзсүз түрдө мисалы эсеп кысаптарың болушу керек, бухгалтерия болушу керек, салыкты убагында төлөш керек. Ошондо дагы кичине ишеничтер пайда болот да. Анан негизги балуулуктарга келсек, бул жакта сиз интенсивдүү алма бакты өстүрүп атканыңыз үчүн кичинекей баланы карагандай эле караш керек го. Негизи илгеркидей метод жок. Отургузуп койсоң анан алманы берет деп күтпөйсүң. Буну канчалык деңгээлде өзүңдүн мындайча айтканда меримиңди төгүп, жер семирткичтерди убагында берип, зыянкечтерден коргоп, оорулардан коргогондон кийин анан ошого жараша кайра түшүм берет да. Мындайча айтканда жок, эми мерим төгүң ашыкчараак го. Балаңдай эле караган болосуң дейм. Эми карайсың да, албетте карайсың да. Анткени сенин жашооң, сенин настроениең, сенин капчыгың баары ушундан жасаган ишиңин байланган да. Байлангандан кийин адам кааласа каалабаса да ошого байланып калат. Ошол үчүн болгон аракетин жасайт. А эгер байланбаса жүрө берет. Мисалы үчүн мугалимдерди айтам да, реформа деп эле атышат. Бирок ошол мугалимдердин чыгарган продукциясы менен мугалимдин анан директордун байланышы барбы? Мындай байланган. Жок. Айлыгын алат, кете берет. Жакшы өйрөтөт, жаман берип атат. Тиги бала жакшы болду, жаман болду, эч кимдин иши жок. Ошон үчүн эң негизи любой нерседе экөө байланыш керек. Эгер мугалимдин экөөнүн ишин байлап койсоң, бүттү. Ал жанталашып, ошол балдарды окутканга, жакшы нерсени үйрөткөнгө, алар жанагы конкурстарда жеңип ала турган кылып даярдаганга мажбур болушат. Сен кайсыны бүттүң эле мектепте? Мектеп Ысык-Атадан бүттүм. Ысык-Атадан Орто мектеп. Жанагы түрктөрдүн лицейлери, түрктөрдү элчи ошолор орнотуп кетпеди сапаттары. Ошон үчүн аларда да байланган да баары. Ошон үчүн эң ийгиликтүү балдар ошолордон чыгып атат негизинен. А биздин мектептерде жок андай. Анан кээ бир учурда деген мисалы айыл чарбада рисктер аябай көп болуп атпайбы? Анан климаттык шарттар дагы бар. Эгер эрте жазда сизде ошондой учурлар болду болуш керек, үшүк жүрүп же болбосо башка бир учурдан такыр түшүм албай калган учурдачы? Эми башка жактарда камсыздандырышат. И өкмөттө фонд болот ошондой нерсе. Ошондон колдошот, жардам беришет. И негизинен эле могу батыш өлкөлөрүндө айыл чарбасы дотация алат. Бизде андай жок. И бир жакшы жери салык жок. Ошонусу эле бизди кубандырат. Бирок бул да туура эмес деп ойлойм. Жер салыгын калтырыш керек. Анткени биздин айылдын өнүгүшүнө ошол жер салыгынын акчасын беришибиз керек. Биздики эми бир 2-3 жылга алып таштаган аны. Эми кайра киргизсе бир өтө көп эмес, өтө аз эмес кылып туруп киргизсе нормально болот. Анан ошол стимул да кылат адамды иштегенге. Анан кийин Кыргызстандын келечеги менин оюмча майда чарба менен, майда чарба кум сыяктуу. Аны бир жака ыргыта албайсың, тигинте экспорт кыла албайсың дегендей да.
Ошон үчүн айыл чарбада агро компаниялар болсо, холдингдер болсо, майдалар арасында жүрө берет. Эгер чакага чоң таштарды салып, арасына кум салып койсоң, эң оор чака ошо болот. Ошол сыяктуу да. Бизде андайлар жок болуп атпайбы? Ошон үчүн экспорт кылуу өтө татаал. Менчиктер оңой менен экспорт кыла албайт. Анын стандартын кармай албайт. Кармоого да мүмкүн эмес. Ошол айыл чарбага ошондой агро компанияларды көбөйтсөк, аябай келечектүү болобуз. Анткени бизде 65% эл айылда. Аларды шаарга батыра албайбыз. Шаарда иш жок аларга. Ошон үчүн келечек ошолордо иштесе, бир агро компанияларда техника менен иштесе, айылдыктар үйрөнсө техниканы. Мисалы, сервистик бригадалар болсо, ар ким өзүнүн жумушун жасаса, ушул жакта алма бактар көп болсо, бирөө келип дарысын чачып кетип, же болбосо алма топтогон. Эми 20 гектардан ашык болсо өзү кылып алат баарын. Анткени болбосо болбойт бирөөгө. Анткени түндө иштейсиң, күндүз иштейсиң, күн ысыкта чачканга болбойт силердин дарыларыңарды. Биз түндө чачабыз аларды, салкында. Ошентип өзүнүкү болбосо болбойт. Анан менчиктерге кичкелеге, жана сиз айткан азыр деле услуга кылат бар эле. Бирок тракторлор эски, уже жарабай калды, тигинтимитте обновление жок. Ал трактористтин күнүмдүк оокатына эле жетет тапкан акчасы. Анан жанагы ошо түшүм болбой калган учурларда сөзсүз түрдө, мисалы, фонддон алган кредит бар, анан кийин сизде түшүм болбой калды. Ошол учурларда мындай ментально кайгырасыз да, туурабы? Сөзсүз түрдө. Ошол учурларда мисалы таштап эле салсамбы, кандай болот деп кантип өзүңүз мындай сооротосуз? Элде мурда наивныйбыз да биз деле. Мен сельхозго кайрылдым, кандай болот, мамлекет эмне дейт деп. Айыл банкка кайрылдым, кредит алган банктарга. Алар кичине гана бир жылга жылдырып коюшту. Кредиттин негизги төлөмдөрүн, процентин төлөй бересиң. Айыл чарбасы келишти, көрүштү, сүрөткө тартышты, эчтеке жок жыйынтык. Эгер ошолор банктар менен сүйлөшүп, жанагы даже жылдырса, биз унижаться этип банктын артынан чуркабайт элек. Мындайча айтканда, жана камсыздандырууда болуш керек, ошол политиканы алып чыгыш керек негизи. Анан ошондой рисктерди алдын алып, мындай мамлекет тараптан ошондой реформаларды жасаганга эмне керек? Мисалы, азыр элдин деңгээли ошолго өстүбү, кандай кылып? Мисалы, эгер бул жакта сиздики 20 гектарда системный болуп атат, баардыгы бүт баары жазылган, учурлардын баары белгилүү. Кээ бир мисалы үчүн чарбалар бар да, кичинекей чарбалар такыр карашпайт, же болбосо мындай түшүм келгенде эле убагында алып коюшат. Тарыхчаны карайын десең эч кандай тарыхчасы жок. Анан камсыздандыруу болгондон кийин ал баардык жаранга бирдей болуш керек да. Анан бул жака мындай сознаниядагы жетилиш керек го негизи. Ошону реформаны кантип киргизсе болот? Эми мындайда бир эгер өнүгүү деңгээлибиз начар болсо, мен мисалы үчүн кредитимди тапшырып бүтө элекмин. Ага да камсыздандырганга акча төлөгөнгө күн келбейт. Эми ошондон кутулсам, анан кийин мүмкүн бир акчалар пайда болот, ошону камсыздандырып койсок болот. Кийинкиси камсыздандырыш керек. Бирок бизде деңгээл ылдый болгондуктан бир менчик дагы камсыздандырбайт азыр. Айыл чарбасында. Ал бир деңгээлге чыгыш керек. Доход көбүрөөк бериш керек, болуш керек. Качан чыгабыз белгисиз. Анда ушундай учурларда азыр өзүбүз эле өз күчүбүз менен чыкканга туура келет экен да. Эч кимден үмүт бербей, өзүңө ишенип, өзүң чыгышың керек. Мен ошол жылы бир машинем бар эле, 70 жылдыкка балдарым алып берген. X7 деген BMW деген чоң машина эле, жакшы, $150,000 алып берген. Ошону сатып ийдим. Балдарыман жалдырап сурап жүрбөйүн дебей.
Биздин семьяда ар бирибиздики бизнес өзүбүзчө. Мисал үчүн 10%-ын меники 50%. 50% улуу баламыкы. Ал кичине жакшы бизнесте ал жардам берет дайыма. Но тем не менее самостоятельно хозрасчу. Анан кызым келип калыптыр. Америкада иштечү ал убакта. John Deere деген компанияда топ менеджер болчу, акчасы көп. Анан 10%-ын сатып ийгем $50,000. Бир тууган кызыма. Жакшы болуптур, келип турат. Кандай? Ата быйыл дивиденд болобу деп коюп. Жакшы. Абдан ынак болдук. Демек 3 кишинин арасында бөлүнгөн экен да. Ооба. Былтыр дивиденд алды анча-мынча. Сүйүнүп калды, акчам жок отурдум эле рас. Жакшы. Негизи ушунун баарын сиз тарбия берип үйрөтүңүз да балдарыңызга дагы. Ар ким өзүнүн Жок. Мен балдарыма тарбия бербейм. Алар мени тарбиялашат. Баары өздөрү. Анткени эркин кой бердик да. Мени менен талашат, урушканга чейин барат. Мындай сөз менен да. Эч мындайларды тыйып, жок момундай болот деген биздин үйдө жок. Ошондой демократия бар биздин үйдө. Сизге ошол ой, мисалы, демократиянын принциптери кийин келдиби? Кандай болду, мисалы, же балдар чоңойгондон кийин, эркин кой бергенден кийин сиз да? Жакшы суроо бердиңиз. Бул демократиялык идеялар биринчи менин атаман келди окшойт. Менин чоң атамды кулакка тартып, таятамды кулакка тартып, анан Бишкекке алып келишкен экен. Анан менин атам, чоң атам мага окшоп көп сүйлөсө керек. Аны өлтүрүп таштаптыр коммунисттер бийеден, Пишпектен, станциядан. Анан ошол жакта куда жааты бар экен, ошолор алып барып көмүп коюптур Байтиктин мүрзөсүнө. Анан атамы дагы кулакка тартабыз. 18-де жаңы үйлөнгөн жигит экен. Дегенде бүт малын алып коюптур, эчтеке калтырбай. Анан жөө ошол жерден качып, келинчегин жетелеп алып түштүккө барыптыр. Биз түштүктөн төрөлгөнбүз баарыбыз. Текебаев экөөбүз бир айылдан болобуз, Акман деген. Ошон үчүн бир айылга батпай урушуп жүрөбүз. Талашып, ал социализм курам дейт, мен капитализм курабыз дейм. Талашыбыз ошол негизинен. Ошол атам ошентип тентип жүрсөң саясатчы болосуң дегенде, ошол киши айтып калчу эле. Кийин көчүп келдик биз Самырга. Аякта да жөн жүрбөй чоң кызматтарда иштеп калыптыр. Еврейлер эмне үчүн акылдуу? Алар биологически акылдуу эмес, тентип жүрүп акылдуу болуп калган. Опыт топтоп, ген топтоп, балдарына берип аны. Анан ошол атам айтчу эле. Бу СССРдин келечеги болбойт деп. Мен таң калчумун кичирекейим. Ата, кандай жакшы жашап атабыз. Биринчи курста Жигули алып бердиңиз мага деп. Анан атам айтып калчу, балам, акылдуулары менен байларын өлтүргөн мамлекеттин келечеги болбойт деп. Менин оюмча эч ким Кыргыздан айта алган эмес антип. Эмгиче СССР деп жүрөт. Кыргыздын бир 60%. Ошондо мага гендер келсе керек деп ойлойм. Мен дагы вот анын үстүнө кичикейимден баштап эле критический мышление күчтүү болчу. Мугалимдер менен согушуп, тиги менен согушуп, муну менен согушуп, бул туура эмес деп. Ошентип жүрүп, анан кийин коммунисттер менен согушуп. Менин китебимди көрдүң беле? Жок. Депутаттык азилдер деген. Ошону кичине көрүп койсоң, ошол жерде бүт компартиянын чоңдорун абирин кетирип, ыр менен азил жазып, карикатураларын чыгарып, ошентчимин. Ошондой критический мышление болуш керек адамда, любой адамда. Эч ишенбеш керек, ишенбей чукулап эмне үчүн деп качан гана аягына жетип анализ кылып, ушул туура экен деген анан ишен. Кыргыздар четинен ушак айтып койсоң эле баары ишенип алышып эле кете беребиз. Анан ошол кайра эле сиздин мындай
демократтык гениңизге келсек, балдарыңызга дагы ошол мындай өзү критическое мышленияны өнүктүрүү үчүн да тарбияда кандай мисалы жол менен тарбия бериш керек, же болбосо көбүрөөк задача бериш керекпи, Меники өзүнө коюш керекпи? бир кезде бир кызым айтты: ата, сиз бизди тарбиялабапсыз, өзүңүз каяктагы бизнес менен кеттиңиз, анан политика менен кеттиңиз деген. Анан Америкада 2 жыл биз кетип калгандан кийин жалгыз жашады. Анан ошондо айтат: ата, сиз көрсө туура кылыпсыз, бизди түртүп таштап. Биз самостоятельный болуп, өзүбүздү берип оокат кылууга көнүп калыппыз. Эч мындай шалбыраган жокпуз. Азат Бостондо окуп атат, мен тиги немеде окуп атам. Ошо биздин Северный Каролинада. Абдан жакшы жашап атабыз деп ошонтип рахматын айтып, илгери мойнуна көтөргөндөрүн жазып, кишинин көз жашы чыга турган кылып туруп. Түрт самостоятельный бер, конечно, определенный рамкадан чыгып кетсе болбой калат. Ошо рамканы коюп туруп, түртүп таштап оокатын кылсын. Анан аны кыргыздар чоңойгуча эле жетелеп жүрө берет. Атасынын айткан закон болот. Атасыныкы туура экенин ким айтып билет? Балки мен туура эместирмин. Жаш балдар азыр бизден акылдуу да. Кантип аларга акыл үйрөтөсүң? Бирок мына мен дагы биз ошо Өзбекстанда, Казакстанда дагы фирманын филиалдарын ачтык да. Анан ал жакта дагы собеседование чакырабыз, сүйлөшөбүз. Анан көп учурларда мындайды байкадык да, негизи эле Кыргызстанда мындай азыркы жаштардын арасындагы же жаш кезде ошондой болуп, албетте ал жакта деле бар, бирок эң негизги бир чертасы свобода да. Өзүнүн мнениясын айтат, бетке айтат. Анан балким кандайдыр бир окшоштук жактар барбы дейм да, америкалыктар менен. Мисалы свобода мышления же болбосо дайыма өзүңдүн эмне деп ойлогонуңду ошону деген алдыга сүйрөп чыкканга аракет кылат да. Анан бизде мисалы көпчүлүк эмне десе ошону айтып эмес, жок дегенде да өзүңдүн мненияңды айтып, бетке айтып, анан ошол үчүн дагы төкмө акындар бар болчу мурун эле келген. Алар дагы бетке айтып, же болбосо бийликтегилерди, же болбосо башка адамдарды сындаганга аракет кылышкан. Ошол себептен бизде балким өзүбүздүн генибизде дагы генетикада барбы деп ойлойм да. Мисалы сизде деле бар экен демократика. Ооба, мындай да, биз көчмөн элбиз. Казактар да көчмөн эл. Бирок казактар тети ысык талаанын суусу жок, көчмөнү. Алар мындай басылып калган табият менен. Биз тетигинде жайлоолордо жүргөнбүз. Кыргыздардын илгери кондиционери бар болчу. Кандай дебейсиңби? Күн ысып баратабы, өйдө чыгат. Күн ысып баратабы, өйдө чыгат. Ысыкта эң тоонун башына чыгып кетет. Анан акырын түшүп отуруп, анан эптеп кыштан чыкса болду. Башка проблемасы болгон эмес. Ошон үчүн более эркин болгон да. Ошондой биздин гендерибизде эркиндик бар. Бирок эркиндик дагы неме эмес да, эркиндик менен анархия экөө жанаша жүрөт. Кичине эркиндик, могу демократик өлкөлөрдө бүт тосмо коюлган да. Тосмо деген закондун тосмосу, бирок элдин макулдугу менен. Көчөдө бирдеке кыла албайсың, тигиндей кыла албайсың, мындай кыла албайсың, ашыкса тигиндей кыла албайсың. Бирок ошол рамканын ичинде каалаганын кыла бер. Могу авторитардык өлкөлөрдө андай жок, Өзбекстанда жок, анте албайсың. Россияда азыр вообще эчтеке дей албайсың. Бизге тынчтык керек десең 10 жылга камап коет. Ошон үчүн бизде Кыргызстандын баалуулугу ошол эркиндиги. Ошону жоготпошубуз керек. Анан эми азыр өзүңүздүн жашоодогу философияңыз барбы? Ошол менен бөлүшө аласызбы? Жашоомдо философиям меники бирөө эле. Эми мен жашым бир топ барып калды. Жашоомо материалдык жактан эч кандай ойлоно турган эчтеке жок. Ошон үчүн мен ойлонгон ошол көзүм тирүүсүндө Кыргызстанда демократиялык система орносо,
хотя бы жок дегенде Грузиядагыдай реформалар болсо мен тынчыраак уктайт элем тияка барып. Ошол эле, а так башка эмне? Акыркы нерсе подкастта деген ошол көрөрмандарга бир кандайдыр бир сиздин атыңыздан белек кылабыз да. Анан ошого жакшы комментарий калтыргандарга сиздин атыңыздан балким алмадан бере алабызбы же Пожалуйста. сиздин китебиңизди белек кылабызбы? Өзүң үчүн иштесең, элге, мамлекетке да, элге да жардамың тиет. Өзүң үчүн мыкты, ийгиликтүү болсоң, канча кишиге иш бересиң? Канча кишини тамактандырасың? Алма өстүрөсүңбү, башканы өстүрөсүңбү? Ошон үчүн бул биздин чиновниктерден чыккан. Кол когулушуп биз эл үчүн иштеп атабыз. Эл үчүн иштебейт алар, өздөрү үчүн, айлыгы үчүн, анан коррупциясы үчүн иштейт. Алардын баары. Ошон үчүн адамдар ар кимиси өзү үчүн иштеши керек. Өзү ийгиликтүү иш жаратса болду. Ошол мамлекетти өнүктүргөнү. Ар бир кишиден эмгегинен куралат мамлекеттин экономикасы. Ошон үчүн мен ошон учурдан пайдаланып айта кетейин, эл үчүн иштебегиле, өзүңөр үчүн иштегиле. Агай, мен акыркы сөзүмдүн акырында негизи бул подкасттын маанисин айта кетейин. Негизи эле айыл чарба тармагында иш алып барган өтө кыйын, анан кийин башка тармактар сыяктуу өтө эле популярдуу эмес. Мисалы, азыр бизнес нетворкингдер көп, башка тармактарда тез эле популярдуу болуп, анан алардын эмгектерин бөлүшө алышат. А бирок именно айыл чарбада бар эле таладагы иш деп, мындайча айтканда эми эски ой жүгүртүү мененчи. Анан биз дагы ошо экономикалык рисктерден башка климаттык рисктер дагы абдан көп. Анан ушул подкаст аркылуу айыл чарбада иш алып барган ишкерлердин эмгегин билсин. Андан кийин биз сиздерди ошол эмгегиңизди сыйлайбыз, баалайбыз деп дагы сиздин көз карашыңызды жеткиргибиз келет. Ошол себептен дагы на поле деп сиздин талааңызда, сиздин ваше поле зрения, орусча айтканда, сиздин ой жүгүртүүңүздү, көз карашыңызды жеткизибиз керек деген максат менен ошондой подкастты баштаганбыз. Айыл чарба министрлиги колдойбу силерди же иши деле жокпу? Жок, алар менен көрүшкөн жокпуз, биз өзү байланышыңар деле жок. Анан биздин негизи подкасттын символу бул бүркүт. Анан бул деген ошо биздин алтын медаль го да бул олимпиада. Көрөрмандардан дагы негизи ошол ким бул подкастты көрсө, биз дагы сизге ошол эмгегиңизди баалайбыз деп ушуну ыйгаргыбыз келет. Герой на поле деп бизден кабыл алып коюңуз. Силерге рахмат. Анткени силер өзүңөрдүн ишиңерден тышкары ушул айыл чарбасы өнүксө экен, айыл чарбасында жаңы нерселер болсо экен, биз айыл чарбасы боюнча бир алдыңкы өлкө болсо экен деп аракетиңер жакшы экен. Эч мамлекеттин, эч кимдин колдоосу эмес, өзүңөрдүн демилгеңер менен. Ошон үчүн сиздерге аябай ыраазычылык, ишиңер ийгиликтүү болсун. Сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул жака көрсөтүп өзүңүздүн баарын тажрыйбаңыз менен бөлүшүп бергениңиз үчүн. Эми бизди көргөндөр дагы сизден кандайдыр бир басып өткөн жолуңуздан бир сабактарды алат деген үмүттөбүз. Чоң рахмат.